Assalamu alaikum, саламатсыздарбы достор. Biz түнкү Андижандабыз. Сиздер менен түнкү Андижан, Өзбекстандын Андижан шаарында. Азыр биз атайын кезип жүрөбүз, дем алып. Бул жер Жаңы базар деп коет. Жаңы базар кыргызча. Но калыс соода борбору. Onu Жаңы базардагы көпүрө ажайып салынган. Ба дарактар бар, пальма, ар түрдүү павлония дарактары. Түнкү Андижан аябай кооз, мындай жакшы айланганга. Бирок азыр жайдын күнүндө бүт дүйнөдө аномал ысык болуп атат, ошого байланыштуу. Бул жер өтө эле ысык азыр, 48 градуска чейин болуш мүмкүн бөжөмөл менен. Азыр мен мына көпүрө аябай сапаттуу курулуп туруп, көрүп атасыңар, өтө мощный курулган. Мен азыр жогорудон силерге көрсөткүм келет. Ушул жерди силерге алып көрсөтөм. Мына достор, атайын сиздер үчүн ушул көпүрөнү алгым келди. Асты мраморго окшош. Түнкү Андижан борбору, Андижанда ушул Жаңы базардын теберегинде бүт бардык жаңы мындай курулган имараттар көп. Анан жол дагы өтө сонун түшкөн, көрүп атасыңар. Түнкү Андижан тынбай машиналар өтүп атат. Элдер өтө актив. Азыр бул жерде аябай калайык калктын көптүгүн билесиңер. Өтө эле көп. 3,5 миллион бир областта эле ушунча адам жашайт, билесиңер. Ал көп кабаттуу үйлөрдү курганга шаар кайрадан көп жерлер пландаштырылып жатат. Бул жерде адамдар тынбайт. Мен ушул алардын ушул сапаттары жагат. Негизи Өзбекстан 36 миллион калкы бар. Ушундай атмосферада жашайт. Бул жерде тынбай аракеттениш керек. Тынбай аракеттенип, бул жерде жашоо үчүн күрөш аябай күчтүү кетет. Бардыгы ишкерлик менен, ар түрдүү өндүрүш менен, соода саттык менен, такси, бардыгы бир кызмат көрсөтүү дейбизби, ушундай сфераларда өздөрү тиричилиги анан күнүн өткөрөт. Кыймылдабаган, аракеттенбеген адамды көрүү мүмкүн эмес. Бардыгы аракеттенет. Эң ушул чеккеде турган, ушул эң четтеги айылымдан башлап ушул борбор шаарларында бардыгы калайык калк дайыма тиричилик үчүн, жашоо үчүн күрөшүп, ар түрдүү аракеттерин байкасаңыздар болот. Ушул жактары жагат мага. Мына көрүп атасыңар, бул жерде өтө сапаттуу жасаптыр. Өтө бышык. Ушул ар бир жерге барганда жакшы тараптарын алабыз. Алар биздики экени, бизди жакшы тараптарыбыз көрүнөт. Ар бир Орто Азиянын элдери бири-бириге үлгү боло турган жерлери көп. Бул шаар, бул жерде билесиңер, Өзбекстанда мыйзамдуулук, мамлекетчилдик өтө эле күчтүү өнүккөн. Калктын менталитетинин дагы ушундай сапат бар. Ушундай адамдарда ушундай сапат бар. Мамлекетти катуу карайт алар, мыйзамдарга баш ийүү өтө күчтүү. Анткени мамлекеттин органдары дагы өтө күчтүү өнүккөн. Мамлекетти күчтүү контрол кылат. Ал бирөөгө сыр эмес, аны мен мактабасам деле бардыгы билет. Джони, Жаулан, иним. Ушул тараптары жагат. Бизде Кыргызстанда дагы азыр ушундай мыйзамдуулук, тартип өнүгүп атат. Бүт жерде эле бүгүнкү күндүн талабы ал. Анткени тартипсиз эч бир жер, мыйзамдуулуксуз эч бир жер өнүкпөшүн.
бардык коомчулук билип калган адамдар бардыгы азыр ар түрдүү тартипсиз аракеттерден көрө коомдо дагы тартиптүү жашоого үйрөнүп атат. Бүт жерде ушундай. Мен атайын кыска эле видео алдым сиздер үчүн достор. Мен Урманов Жамшит Урманов каналы үчүн жана биздин Урманов ТВ каналы үчүн да катталып коюңуздар. Мен кыргыз өзбек тилдеринде алам. Атайын өзүмдүн видеоларымды кыргыз өзбек тилдеринде эркин сүйлөгөнгө аракет кылам, эркин сүйлөйм. Андан сырткары кыргыз менен өзбекке котормочулунда деле кереги жок негизи. Ошого байланыштуу мага бул тилдер өзүм эне тилим катары ар дайым ушундай сезим менен жүрөм. Достор, атайын Андижандан Жамшит Урманов сиздер менен бирге болдум. Биз каналыбызга катталыңыздар.